Саламатсыздарбы, каналдын катталуучулары, көрүүчүлөрү. Биз каналыбызда орусчаны билбегендер болбосо, аз-маз билгендер орус тилин дагы өнүктүрүп, туура жооп берүүнү, жөнөкөй жооп берүүнү, оңой жооп берүүнү чогуу үйрөнүүнү көздөйбүз. Каналыбызда видеолор акыркы күндөрү бат-баттан чыкпай атат мурдагыдай. Анын себеби жумушта иш көп болуп атат. Ошон үчүн видео чыгаранга убакыт жок болуп тартпай атабыз, тартып чыгарып турабыз. Каналыбыздан чыгып кетпеңиздер. Катталбай эле көрүп аткан болсоңуз, подписаться деген кнопканы басып, каналыбыздын катталуучусу болуңуздар. Ош Сити. Ситу деп окуйн дедим. Ош Ситу деп окуйн. Эгер Ош Сити деп окусам, мондай жазылыш керек болчу да. Бул эмне город Ош десем, мындай анан Ситу деп алмаштырып койгон окшойт атын. Ош Ситу деген подписчик бар экен, ошол айтыптыр, учить, изучать, учиться деген сөздөрдүн маанисин түшүндүрүп бериңизчи деп. Муну сураганын себеби бул деле өтө жеңил эмес этиштердин түрлөрүнө кирет. Эми могу жерде ичкертүү белгиси турат, мягкий знак. Ичкертүү белгиси турган мунун баары эле эмне кылуу керек деген суроого жооп берет. А эгер мягкий знагы жогун көрүп, ошондон адашып атат болушуңуз керек, сиз учит деп эле турат, учит деп айтабыз. Анда эмне кылып атат деген суроого жооп берет. Ошондо бул ичкертүү белгилери жок жазылат. Экөө, бул эмес, могул экөө эле. А эмне кылуу керек дегенде учить, учиться деген суроолорго жооп берүүчү сөз ал. Учить. Сиз турасыз, сиз үйрөнүшүңүз, жаттооңуз керек. Учить песню, мягкий знак турат, үйрөнүшүңүз керек, үйрөнгүңүз келет, бирөөгө үйрөткүңүз келет. Учить мягкий знак менен жазылып атат, ичкертүү белгиси менен. Үйрөнүү, жаттоо. Учить песню. Мама, можно я не буду мыть посуду? Мама, мен немелерди жуубай эле коеюн, апа дейт, идиштерди. Мне нужно учить песню. Мен ырды жатташым керек. Эмне кылышыңыз керек? Учить песню. Не хочу учить азбуку деп айтат, мисалы, кичинекей балдар. Алифбени жаттагым келбейт дейт. Эмне кылгыңыз келбейт? Алифбени жаттагыңыз келбейт. Детям нужно учить азбуку, начиная с 5 лет. Балдар алифбени 5 жаштан баштап жатташы керек. Эмне кылуу керек? Жатташы керек. Учить. Должны учить. Что должны сделать? Должны учить. Учить слова на русском языке, чтобы разговаривать, мисалы, легко, оңой сүйлөө үчүн орус тилдеги сөздөрдү жатташыңыз керек. Үйрөнүү, жаттоо болду, учить. Эми бул деле үйрөнүү да мына, экөө тең эле. Учить, учить. А бул сөздүн, сүйлөмдүн маанисине карап, үйрөтүү дегенди дагы билдирип калат экен. Учить рисованию. Этот педагог должен учить, может учить рисованию, должен учить рисованию ваших детей. Бул мугалим дейт, сиздин балдарыңарга сүрөт тартканды үйрөтүшү керек. Мисалы, Артем хочет учить плаванию моего ребенка, моих детей. Немеси Артем менин балдарыма сүзгөндү үйрөткүсү келип атат дейт. Хочет учить. Эми учит рисованию. Эльмира учит рисованию мою дочь. Эльмира сүрөт тартканды менин балама үйрөтүп атат. Үйрөтүп атат уже. Этот педагог учит музыке детей. Бул мугалим музыканы балдарга үйрөтөт. Учит. Уже үйрөтөт экен дагы. Үйрөтүп баштаптыр. Элдин баары билет экен, үйрөтөт экен, үйрөтүп алат экен. Учиться. Үйрөнүү. Бирок кыймыл бүтө элек. Ошо үйрөнүп бүтө элексине, мисалы, учиться музыке. Учиться музыке в консерватории нужно, мисалы, лет 6. Консерваторияда музыканы 6 жыл үйрөнүү керек. Эмне кылуу керек? 6 жыл үйрөнүү керек. Сиз Самара Токтокунова эмессиз, комустун ар жагына бер жагынан чертүү ийбейсиз. Сиз пока үйрөнүп атасыз. Учиться музыке. Учиться на доктора нужно 8 лет, 7 лет. Доктор болуш үчүн 7-8 жыл окуш керек.
Я хочу учиться на доктора. Мен доктурга окугум келип атат. Учиться в школе. Не хочу учиться в школе. Мектепте окугум келбей атат дейт. Не хочу учиться в школе. Мектепте окугум келбей атат. Бара элек да бул. Может ошо ойдон барбай коетчумбу. Бул бүт элек кыймылды. Доктурга кирди медакадемияга, бирок бүт элек. Эми учиться музыке. Мындай. Он не хотел учиться музыке с 7 лет, 7 жаштан баштап музыка үйрөнгүсү келбеген, но в 10 лет он полюбил музыку. 10 жашта музыканы жакшы көрүп калды, и сейчас он учится музыке, мисалы музыкальной школе. Азыр ал жакшы көрүп калып окуп атат дейт музыкальный школада. Учиться на доктора 7 лет это очень долго. 10 жыл доктурга окуу бул аябай көп дейт. Но мой сын все равно учится на доктора. Бирок менин балам баары бир доктордун окуусун окуп атат. Не хотел учиться в школе, которая рядом с домом. Үйдүн жанында мектепте окуусу келбеген дейт. Но он учится в соседней школе. Жакындагы, жаныбыздагы мектептен окуйт дейт. Үйдүн жанындагыдан окуйт, бирок нарагыраак жактагы мектептен окуйт дейт. Айырмасы ушундай. Бирок кыймыл бүт элек. Доктордун окуусунда окуп доктор боло элек, музыканын окуусун окуп Самара Токтогунова боло элек, мектептен окуп тиги студент боло элек. Ушул окуп эле башташты да. Мында кыймыл бүт элек учиться дегенде деле. Изучать, үйрөнүү. Мында дагы кыймыл бүт элек. Эми изучать дегенде учить экөөнүн мааниси көбүнчө эле бирдей, эми колдонуу да эле мындай баштан аяк үйрөнүп атканыңызды айтканда пайдалануучу сөз да бул. Башынан аягына чейин изучать иностранный язык 2 раза в неделю. 2 жолу үйрөнүү бул деле. Кыймыл бүт элек, үйрөнүп таштай элексиз, бирок 2 жолу үйрөнүү. Изучать традиции русского народа. Чтобы изучать традиции русского народа, мне потребуется, мисалы, 2 года. Булардын үрп-адатын үйрөнүүгө мага 2 жыл керек деле. Кыймыл бүт элек. Сиз үйрөнүп эле атасыз эми. Бирок кыймыл бүт элек. Изучать дегенде эми башынан баштап, меле аябай башынан эч нерсе билбегенден баштап бүт баарын үйрөнүүнү айтып атат да. Учиться дегенде деле мисалы кээ бирин үйрөнбөй калышыңыз мүмкүн да. А болбосо майдалап баарын үйрөнүп чыгуу дегенди билдирет. Бүт баардык нерсесин үйрөнүп чыгуу. Ийне жибине чейин бүт. Эми изучить болсочу, изучать болду наркы, бул изучить болсо кыймыл бүткөндө айтыла турчу сөз. Изучил правила вдоль и поперек. Правила ПДД, правила дорожного движенияны нар жагынан да, бер жагынан да, башынан этегине чейин, мына ушул сөз кыргыз тилинде. Башынан этегине чейин окуп койдум дейт. Мен барып эле экзамен тапшырып, немени праваны алып алгыдай болуп, баарын окуп үйрөнүп койдум. Изучил, кыймыл аракет бүттү уже. Уже бүткөнүн билдирип атат изучил дегенде. Изучил поведение мышей в клетке. Доктор изучил поведение мышей в клетке. Доктор чычкандар клеткада өзүн кантип алып жүрөрүн баарын неметип окуп бүттү дейт башынан аягына чейин. Ошону клеткада кандай өзүн алып жүрөт экенин окуп бүттү дейт. Ушу менен эми жана учиться болбоду, мой сын выучился на доктора. Эгер бүткөн болсо, окуп бүткөн болсо, выучился на доктора. Окончил школу деп айтат. Ал жагы эми оңойлоо болуш керек. Эгер түшүнүктүү болбосо, дагы жазсаңыз, начана дагы кийинки видеолордо тартамын. Ушул үйрөнүү менен эле орустардын макалдарындагы кошо үйрөнө кетели. Өткөндө перейти дегенде жизнь пережить, не поле перейти деп үйрөндүк. Эми мунусунда умный учится на чужих ошибках, глупый на своих дейт. Акылдуу башка бирөөнүн каталарын көрүп эле, андай кылбаш керек экен деп үйрөнөт дейт.
учится на чужих ошибках. Умный учится болуп да, учиться деп жазып койдум. Учится, үйрөнөт. Учится на чужих ошибках. Глупый, акылы жок, аны өзүнүн башынан өткөрмөйүнчө башка бирөөнү карап, антпеш керек экен деп ойлобойт дейт. Умный учится на чужих ошибках, глупый на своих. Видео жакса лайк басыңыздар, башка бирөөлөр менен поделиться деп бөлүшүңүздөр. Жазылбай көрүп аткан болсоңуз подписаться деген кнопканы басып катталыңыздар.